A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз түш жоруу боюнча экинчи видеобузду тартабыз. Бул экинчи видеобуздун темасы ушул Тафсирул Ахлам ли Ибн Сирин деген Ибн Сирин аттуу түш жоруучу алымдын исламда номер биринчи түш жоруучу алым болгон. Аябай так жоруйт түштөрдү. Мына ушул алымдын китебинен сиздерге айтабыз. Кудай буйрса бул котормо болуп эсептелет. Мен которуп даярдадым. Түшүндө көбүнчөсү биз жылан көрөбүз да, көпчүлүк бир туугандарыбыз айтат, жана ошондой эле мен түшүмө дагы кээде жылан кирет, мисалы үчүнчү көпчүлүк адамдардын түшүнө жылан кирет, түшүндө жыландан коркот. Мына ушул жылан эмнени билдирет? Түшүндөгү жылан, урматтуу бир туугандар, түшүндөгү жылан эң биринчи устаздарыбыздын айтышы боюнча бул жинге дагы жорулат да, жин деп дагы жорулат. Жинди дагы, өңүндөгү жинди дагы түшүндүрөт да. Андан кийин эми бул Ибн Сирин рахматулла алейхтин китебинде бунда түшүндө жылан көрсө эмне болот? Түшүндө жылан көрсө эмне болот? Түшүнө кирген жылан бул адамдын өңүндө эң биринчиси душманды билдирет. Биринчиси айттык, бул жин шайтандарды деле билдирет, анан түшүнө кирген жылан. Жана ошондой эле экинчиси бул душманды билдирет, капыр адамды билдирет, экинчиси, үчүнчүсү бидатчы адамды билдирет. Бидатчы деген динге кандайдыр бир жаңылык киргизген, кыскасы ушундай адамды билдирет. Же болбосо зынакор адамды билдирет, түшүндө жылан көрө турган болсо. Андан кийин же султанды, же падышаны билдирет, же болбосо аялды, көчөдөгү аялды билдирет, жалпы эле аялды, же болбосо өзүнүн үйлөнгөн аялын билдирет, же бала чаканы дагы билдирет. Жылан мына ушул нерселерге эң биринчиси жин, душман, андан кийин капыр, бидатчы, зынакорду, султанды, падышаны, же аялды, өзүнүн аялын, же болбосо көчөдөгү аялды, же баланы билдирет экен. Ушул нерселерди билдирет. Эми караңыздар, ким жылан менен алышып урушса, өңүндө душманы менен урушат. Ким жылан менен түшүндө алышып уруша турган болсо, өңүндө душманы менен салгылашат, душманы менен урушат деп чечилет. Ким түшүндө жыланды өлтүрсө душманын жеңет. Ким түшүндө жылан өлтүрө турган болсо, демек бул өңүндө душманын жеңет, Кудай буйрса. Эгерде жылан чагып алса, эгерде жылан адамды чагып ала турган болсо, мына ошол канчалык деңгээлде түшүндө чагып алды, канчалык деңгээлде түшүндө ооруду. Мына ошого жараша өңүндө ага душманынан бир жамандык жетет. Өңүндө ошол түшүндө канчалык деңгээлде чагып алганына жараша, өңүндө ошонун көлөмүнө жараша, өңүндө адамга душманынан бир жамандык жетет. Эгерде жыландын этин жесе, түшүндө жыландын этин жей турган болсо, душманынан мал мүлкүнү алууну билдирет. Демек ошол жыландын этин жей турган болсо, түшүндө бул өңүндө душманынан мал мүлк алууну, кубанычты, жакшылыкка жетүүнү билдирет. Эгерде жыланды тең экиге бөлө турган болсо, түшүндө душманынан тең өлчөмдө өч алат, адилеттүү түрдө. Демек ошол жылан душман деп айтпадыкпы? Эгерде адам түшүндө жыланды өлтүрө турган болсо, тең экиге бөлүп өлтүрө турган болсо, демек ошол өңүндө ошол душманы канчалык ага зыян берген болсо, ошончолук деңгээлде бул дагы душманынан өч алат, адилеттүү түрдө дегенди билдирет. Андан кийин кимге жылан мылайым деген, бул жумшак деген, жумшак. Кимге жылан мылайым жана жумшак сөздөр менен сүйлөсө, жылан сүйлөй турган болсо, түшүндө ага адамдар таң кала турган жакшылык келет дейт. Адамдар таң кала турган жакшылык келет. Ким түшүндө өлүк жылан көрсө, бул да душман.
Ким түшүндө өлүк жылан көрө турган болсо, бул да душман болот. Бирок ал душмандын жамандыгынан Кудай Таала сизди сактап койгон болот. Өңүңүздө Кудай Таала ошол душмандын жамандыгынан сизди Кудай Таалам сактап койгон болот. Эч бир шек күмөнсүз Кудай Таала ошол сизди коргойт. Андан кийин жыландын жумурткалары бул дагы душмандын балдарын билдирет. Эң катуу душмандар, бул жылан жумурткалары болсо эң катуу душмандар. Түш жооруда жыландын жумурткасы дагы билине элек айлакер жана кооптуу душманды билдирет. Кооптуу жана айлакер душманды билдирет да. Демек баягы жумуртка тосук болуп атпайбы, ичинде жылан бар. Демек бул кандайдыр бир жашырынган душманды билдирет да. Жашырынган душманды билдирет. Бирок пайда боло элек душман да. Демек ошол жумурткага окшош. Эми түшүндөгү кара жылан ашынган душманды билдирет. Кара жылан бул ашынган душманды билдирет. Жыландын эркектин жыныстык мүчөсүнүн учунан чыгып жаткандыгы, демек ошол адамдын, ошол эркектин өңүндө балалуу боло тургандыгын билдирет. Зара кыла турган жерден чыгышы, жыландын эркектин жыныстык мүчөсүнүн зара кыла турган жеринен чыгышы бул баланын төрөлүшүн билдирет өңүндө. Ким жыланды түшүндө үйүнө киргизсе, ал душманын азгырган же алдоо менен жеңгенин билдирет. Ким жыланды түшүндө үйүнө киргизип жаткан болсо, ал демек өңүндө душманын алдоо жол менен жеңгенин билдирет. Эгерде түшүндө чөнтөгүндө же жеңинде кичинекей ак жылан көрсө, андан коркпосо, анда бул анын бактысы, бул жакшылык. Ак жылан демек бул жакшылыкка жоорулат, урматтуу достор. Эгерде жылан түш көрүүчүнүн артында келе жатканын көрсө, анда ага душманы кандайдыр бир кыйтырлык ойлоштуруп жүргөнүн билдирет. Демек жылан сиздин аркаңызда келип аткан болсо, анда бул сиздин душманыңыз, ошол түш көрүүчү адамдын душманы өңүндө кандайдыр бир жаман иш, бир айла амал же ушуга кантип бир зыян берсем экен деп артыңыздан ойлонуштуруп жүргөнүн билдирет. Эгерде түшүндө жыландар же жылан алдында жүрсө, же айланасында айланып жүрсө, жылан алдыңызда же айланаңызда айланып жүргөн болсо, анда бул аны менен аралашкан душмандар. Эгерде айланаңызда эле жыландар эркин жүргөн болсо, айланаңызда жүргөн болсо, демек бул ошол сиздин өңүңүздө душмандарыңыз сиздин айланаңызда эле жүрөт дегенди туюнтат. Айланаңызда эле жүрөт дегенди туюнтат. Же бул анын айланасындагы жаңылыш достор бар. Сиздин айланаңызда жаңылыш достор бар. Дос деп жүргөн адамдарыңыз же тууган деп жүргөн адамдарыңыз сизге бир кастык же бир душмандык ойлонуштуруп жүргөн болушу мүмкүн. Чындыгында ал дос же тууган болбой калышы мүмкүн да, чында. Арам ойлуу дос же арам ойлуу тууган деп жоорулат. Эгерде түшүңүздө жыландар үйүңүзгө эркин кирип чыгып жаткан болсо, анда бул душман өз үй бүлөсүнөн же жакын туугандарынан экенин билдирет. Эгерде сиздин түшүңүздө жыландар үйүңүзгө эркин кирип чыгып жаткан болсо, демек бул сиздин душмандарыңыз ушул сизди билген эле адамдар. Үйүңүзгө кирип чыгып жүрөт, өңүңүздө ошол душмандар болгону сиз аларды ким экенин билбейсиз. Бул өзүңүздүн үй бүлөңүздөн же алысыраак туугандардан, кыскасы ушул сиздин айланаңызда жүргөн эле адамдардан душмандар болот. Эгерде жыландарды үйүндө эмес башка жакта көрсө, анда душмандар чоочун адамдар. Эгерде сиз жыландарды демек өзүңүздүн үйүңүздө эмес башка жакта көрө турган болсоңуз, анда бул
душмандар башка жактан экенин билдирет, урматтуу бир туугандар. Мына ушинтип баягы айланаңызда, артыңызда жылан келаткан болсо, бул душман деп айттык го. Бул жин деле болушу мүмкүн. Сизди кандайдыр бир жин, шайтандар сизге зыян берейин деп ойлонуштуруп деле жүргөн болушу мүмкүн. Сизди бир жин тегеретип алышы деле мүмкүн. Негизи бул түшүндө жылан көргөн, бул олуттуу бир кандайдыр бир олуттуу жамандыкты билдирет да. Ошон үчүн bunday кезде түшүнө көп жыландар кирген болсо, бул адамды жакшы өзүңүзгө көңүл буруп, дем салдырып алганыңыз дагы жакшы болот. Же өзүңүзгө өзүңүз дем салып алганыңыз дагы жакшы болот иншалла. Ибн Сиринге түшүн айтып бир киши келди да. Түшүмдө деди Ибн Сирин рахматулла алейхи, биз айттык го, Ибн Сирин деген ушул китепти жазган аалым, түштү тафсирлей турган киши. Бир киши келди дагы, ага айтты: мен түшүмдө жыландын артынан бараткан экен. Жыландын артынан бараттым, жылан өзүнүн ийине кирип кетти деди да. Анан ал айтты: ийине кирдим деди да, кыскасы жылан ийине кирди, мен дагы аркасынан кирдим деди. Демек Ибн Сирин рахматулла алейхи бул демек сен түш өңүңдө бир аялга үйлөнөсүң дагы, андан сен мурас аласың деди. Бир аялга үйлөнүп, андан мурас аласың деди деп чечмелеп берди да. Чындап эле баягы киши өңүндө бир аялга үйлөнүп, ал аял бат эле кайтыш болуп кетип, ошол аялдан 7000 дирхам мурас калат дейт. 7000 дирхам мурас калган экен да. Ибн Сирин рахматулла алейхи ушинтип тафсирлеген түшү, чечмелеген түшү чындап эле болуп, өңүндө болуп чыккан. Андан кийин дагы бир түш көрөт дагы, түшүндө үйүндө жыландар жүргөн экен да, үйүндө жыландар ээн эркин жүргөн экен. Буга келип айтат: мен ушундай түш көрдүм десе, эми үйүңө мусулмандардын душмандарын киргизбе дейт. Бая айтпадыкпы, түштө көргөн жыландар, үйдө көргөн жыландар бул душмандар деди да. Демек мусулман эместерди алып кирип алып коноктоп жүргөн экен. Ошон үчүн Кудайдан корк деди да. Үйүңө мусулман эместерди алып кирип башпанек бербе деп Ибн Сирин рахматулла алейхи ушинтип чечмелеп берген экен. Мына урматтуу достор, бул жылан негизи кара жылан бул жамандыктын белгиси, деги эле жамандыктын белгиси, ал эми ак жылан болсо бул жакшылыктын белгиси. Көбүнчөсү кээде бул жин, шайтандар деле болуп калышы мүмкүн. Анан көбүнчөсү душман, бидатчы, аял деп айттык, султанды дагы билдирет деп айттык. Эми сиздин дагы кандай түш көрөсүз, түшүңүздө эмнелер болот, сиздин түшүңүз дагы ошого жараша жоорулат. Эгерде кандайдыр бир жаман түш көргөн болсоңуздар, 3 жолу түкүрүп астагфирулла, Кудайым өзүң сакта деп дуа кылып, иншалла бир гана жакшылык, жамандыкты Кудай Таалам өзү берүүчү деп Кудайдан гана жакшылыкты үмүт кылып кете беребиз. Кудай Таалам сиздерден ыраазы болсун. Бул видео менен бул видеону башкаларга жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен мен имам Алайдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.